Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда жагымдуу маанай менен сабак баштайлы. Сабак баштаардан мурун алтын эрежени эске салабыз. Алтын эреже. Колубузду самындап бат-баттан жууп турабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Берилген тапшырмаларга туура, так жооп беребиз. Бүгүнкү биздин сабагыбыз кербестүү сабагы. Сабактын максаты жапайы жаныбарлар, жапайы канаттуулар менен үй жаныбарлар жана үй канаттуулардын айырмасын билесиңер. Жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр, жаныбарларга аяр мамиле жасаганга тарбияланасыңар. Балдар, силер билесиңерби, эмнеге жапайы жаныбарлар жана жапайы канаттуулар, үй жаныбарлар жана үй канаттуулар болуп экиге бөлүнөрүн? Себеби балдар, үй жаныбарлар жана канаттуулар короодо жашайт. Адамдарга үйүр алышып, аларды адамдар багат, жем чөбүн даярдап берет. Ошондуктан алар үй жаныбарлары жана үй канаттуулары деп аталат. Ал эми жапайы жаныбарлар жана канаттуулар болсо тоодо, токойдо жашайт. Алар өзүлөрү уя жасап, өзүлөрү тамактап жешет. Жапайы жаныбарлардын арасында жырткыч хайвандар бар. Алар адамдарга кол салышы мүмкүн. Бүгүн биз жапайы жаныбарлар жана канаттуулар менен таанышабыз. Булар балдар карышкырлар, бөрү деп да айтышат. Карышкырларды токой санитарлары деп коюшат. Себеби токойдогу өлгөн, оорулуу жаныбарларды жеп тазалашат. Кээ бир учурларда үй жаныбарларына да кол салышат. Бул болсо бөлтүрүк, карышкырдын баласы. Бул балдар илбирс, денеси ичке, узун болот. Дабышсыз, ылдам, шамдагай жүргөн жаныбар. Булар жашынууга ыңгайлуу, аска зоолордо, жарларда, бийик тоолордо жашашат. Илбирсти тоонун кожоюну деп коюшат. Алар тоо эчки, аркар, бугулар менен тамактанып жашашат. Бул болсо илбирстин баласы. Бул балдар аю. Аю токойдо, чээнде жашайт. Аю балды абдан жакшы көрөт. Арынын чакканына карабай, ары уюгунан бал жейт. Андан башка токойдогу бак тарактардын жемиш мөмөлөрү, балык менен тамактанат. Күзүндө чээнге киргенге кам көрүшөт. Жазга чейин чээнде жатышат. Бул аюнун баласы мамалак. Балдар, бул түлкү. Түлкүнүн куйругу узун, жүнү үлпүлдөк болот. Токойдо да, чөлдө да жашай алат. Коюн, чычкан, куштарды жеп тамактанат. Түлкү амалкөй, куу болорун баарыбыз билебиз, балдар, Бул байчики, түлкүнүн баласы. Балдар, бул коён. Коёндун кулагы узун, куйругу кыска, жүнү жумшак, анан коюу болот. Коёндордун алдыңкы буту кыска, арткы буту узун. Секирип чуркаганга абдан ыңгайлуу. Коёндор токойдо жашашат. Көк чөп, өсүмдүктөрдүн тамыры, капуста, сабиз менен тамактанышат. Коёндор коркок болорун баарыбыз билсек керек, балдар. Коёндун баласын бөжөк дешет. Бул бүркүт. Бүркүттүн көзү курч, чоң жана күчтүү, кыраан жырткыч куш. Түлкү, суур, ички, улар менен тамактанышат. Уясын аска зоолорго салып, балапандарын катуу коргошот. Илгери кыргыздар бүркүттү таптап, аңчылык кылышкан бүркүт менен. Бул болсо аккуу. Аккуунун мойну узун, өңү ак, кооз, сулуу куш болот. Алар жуп-жубу менен жашашат. Өсүмдүк менен тамактанышат. Биздин көлдө кышкысын аккуулар келип кышташат. Себеби көл туздуу болгондуктан суусу тоңбойт. Баардыгыңар эле көргөн болушуңар керек, балдар. Бул чабалекей. Чабалекейлердин канаты узун, учу ичке.
Куйругу ажагей болгон келген куштардын бири. Күн жылганда учуп келишип, кайра күн сууктаганда жылуу жакка учуп кетишет. Чабалекей чымын-чиркейлерди учуп жүрүп кармап жейт. Уясы жарым шар түрүндө. Үй беттерине сарайларга топурактан үй салышат. Балдар, силер дагы сарайыңардан ушундай үйлөрдү көрдүңөр беле? Бул чабалекейдин үйү. Балдар, келгиле, бир аз бийлеп эс алалы. Арам сам сам, арам сам сам, гули 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 рам сам сам, арам сам сам, арам сам сам, гули 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 рам сам сам, арафи арафи, гули 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 рам сам сам, арафи арафи, гули 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 рам сам сам. Балдар, сүрөттү карап көргүлөчү. Кайсыл жаныбар ашык экен? Азаматсыңар балдар. Бул жакта уй ашыгы, себеби үй жаныбарына кирет. Калгандары жабайы жаныбар. Балдар, бул сүрөттөн түлкүнүн баласын тапкылачы. Азаматсыңар балдар. Туура таптыңар. Бул түлкүнүн баласы Бачеки. Балдар, бул сүрөттөн эмнени байкадыңар? Азаматсыңар балдар. Бул сүрөттө тоок ашык, себеби тоок үй канаттууларына кирет. Балдар, бул видеодон коёндун сүрөтүн тартканды үйрөнөбүз. Үйгө тапшырма ушуга окшоштуруп сүрөт тартып келебиз. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Силер менен эжеңер Кулубекова Деризат. Саламатта калгыла балдар.